Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар. Биринчи радио түзөбөдөгү таңкы бурулуш уктуруусун баштайт. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү иш жумалыгынын башталышы менен деп куттуктайлы. 25 январь 2021 жыл. Назира, кутман таң. Кутман таңыңыздар менен ардактуу радио көрмандар. Таң эрте туруп биринчи радиону жыштыктан жана Facebook баракчабыздан угуп көрүп атканыңыздар үчүн ыраазычылык келтиребиз. Ошондой эле бүгүн биздин студияда таң атпай кесиптешибиз Бакыт Тапаев дагы жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн камылгалы турат. Демесе биз сөздү Бакыт Тапаевга узаталы. Рахмат, кутман таңыңыздар менен. Бишкек шаарындагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуучулардын үйүндө вирус жугузуп алгандар болгону кабарланды. Учурда ал окуучулар менен бир класста окугандардын баардыгы 2 жумага аралыктан окууга жиберилди. Мугалимдер болсо ПЦР тест тапшырышат. Бишкекте 18 январдан тартып 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары мектепке бара баштаган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 83.900 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 79.927 киши айыгып чыкса, 1400 адам каза болду. Коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышын токтотуу максатында Израиль 26 январдан 31 январга чейин эл аралык каттамдарды токтотот. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Израилде массалык эмдөө 2020 жылдын 20 декабрында башталган. Дары-дармектердин экинчи дозасы 2021 жылдын 10 январында колдонула баштаган. Аларда Швеция бийлиги коронавирустун Британ штаммынын кеңири жайылышы аныкталган Норвегия менен чек араны 14 февралга чейин жабуу чечимин кабыл алды. Буга Швециянын чек арага жакын аймактарында мутацияланган коронавирустун жайылуу коркунучу жогорулуп жаткандыгы себеп. Норвегиядан келген бардык шведтердин тесттен өтүүсү сунушталууда. Натыйжасын өзүнчө күтүп туруу сунушталат. Даниядан жана Улуу Британиядан кирүүгө тыюу салынды. Гонконгдо коронавирустун жаңы очоктору катталган айрым аймактарга чектөө киргизилди. Белгилүү райондордон чыгууга тыюу салынат. Карантин жарыяланган жерлерде полиция кызматкерлери күзөттө турушат. Бул жерлерде унаалардын кыймылына тыюу салынат. Гонконгдун бул аймактарында январь айынын башында 160 миңге жакын коронавирустун жаңы учурлары катталган. Бүгүн 25 январга карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 99 миллиондон ашты. Кыргыз Республикасынын жарандарына 2021-2022 окуу жылына карата Белоруссиянын жогорку окуу жайларында окууга документтерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык документтерди 25 февралга чейин Беларустун Кыргызстандагы элчилигине тапшыруу керек. Ошондой эле келерки окуу жылына карата кыргыз жарандарына Россия Федерациясында окуу үчүн бюджеттик орундар бөлүндү. Документтерди кабыл алуу 20 февралга чейин жүргүзүлөт. Белгиленген мөөнөттөн кечирээк жөнөтүлгөн документтер кароого кабыл алынбайт. Белгилей кетсек, Россиянын жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн талапкерлерди кабыл алуу ортомчу уюмдардын катышуусу жок жүргүзүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги балдар адабиятына сынак жарыялады. Маалыматка ылайык, мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдарга арналган мыкты чыгармалар, прозалык чыгармалар, балдар адабиятынын чыгармалардын кыргыз тилине которуу номинациялары боюнча кабыл алынат. Сынакка чыгармалар мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар жана мекемелер тарабынан көрсөтүлөт. Материалдар 1 мартка чейин Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты, искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан кабыл алынат. Сыйлыктар 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө тапшырылат. Жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу 25 январда Кыргызстандын тоолор райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 121-138 чакырымдарында Төө ашуу, 198-265 чакырымдарында Ала Бел ашуу, Чычкан Капчыгайы, Мырзааке Карабулжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-107 чакырымдарында Ала Бука Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунун 68-100 чакырымдарында Чапчыма ашуусу, 200-226 чакырымдарында
Кара Кысмак Капчыгайы, Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында жана Каракол Эңилчек автоунаа жолунун Чоң Ашуу ашуусу 64-90 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор таяк болуп, муз тоңо туналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Ысыкөл эл аралык ШКУ марафону Жеңил атлетика федерациясынын эл аралык ассоциациясы уюмунун календарлык мелдештерине киргизилди. Эми спортчулар аталган марафондон тийиштүү нормативди аткарып, Олимпиада оюндарына, дүйнө чемпионатына жана Азия оюндарына лицензияларды ала алышат. Ысыкөл эл аралык ШКУ марафону 2021 жылдын 15 майында Чолпон Ата шаарында өтөт. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, бир Америка доллары 84 сом 76 тыйын, евро 103 сом 24 тыйын, бир орус рубль 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүнкү синоптиктердин берген маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2-7 градус, Таласта 0,5 градус суук болсо, Ош Жалал Чара Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ысыкөл областында 0,5, Нарын областында 6-1, бийиктүү райондордо 8-13 градус суук болушу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Рахмат Бакыт, жаңылыктар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса Бакытты саат 8:00 күтөбүз. Урматтуу радио угармандар, саат 7:06 өттү. Сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биринчи радионун толкунунда. Урмат Жээнбеков, Назира Молдокулова алып баруудабыз. Урмат, анонс жазып өтпөйлү, алдыдагы 1,5 саат убагында биз кандай бир темаларды угармандарыбызга сунуштайбыз. Жакшы болот. Адаттагыдай эле 1,5 саат аралыгында биз 3 тема менен чыгабыз. Жарым сааттан, мындайча айтканда, программабыз 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө жогоруда Бакыттагы жаңылыгында камтып өттү. Кыргызстанда балдар адабияты сынагы жарыяланды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан мына ушул сынак тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Кимдер катышат, кимдердин катышууга мүмкүнчүлүгү бар, анда байгелер кандай болот, качан тапшырылат, ушул тууралуу кенен маалыматты мына ушул ведомстводон алабыз. Андан сырткары экинчи темабыз дагы бар. Экинчи темада биз азыркы тапта ушул коронавирусту алдын алуу, эмдөө иш-чаралары көпчүлүк өлкөлөрдө жүргүзүлүп атат. Бизде дагы мына ушул иш-чаранын жүргүзүлүшү пландалууда. Мындан сырткары 8ден кийин дагы бир теманын тегерегинде сүйлөшөбүз. Бул болсо сөзсүз түрдө Кыргызстанда электр тармактарын реформалоо боюнча премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков бул тармакка ыкчам терең реформа жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Биз бул боюнча маалыматты 8ден кийин ушу беребиз. Ооба, биз калктан дагы сурамжылоолорду жүргүздүк. Мына ушул 3 багыттагы темада биздин угуп аткан угуучуларыбызды дагы катарга кошулууга чакыралы. Ушул темаларга кызыккан болсоңуз, балким сизде суроолор, сунуш, пикирлер болсо, албетте четте турбастан балким телефон чалсаңыз болот. 0312. Бизде студияда 2 телефон байланыш иштеп атат. 39 21 90. Мындан сырткары 0502 39 21 90. Балким телефон чалууга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, Facebook аркылуу жазыңыз. Биринчи радионун баракчасынан баса айта кетели, биздин студияда дагы кесиптештерибиз кызмат кылууда. Биздин үнүбүздү элге жеткирүүдө Максат Мамыралиев иштеп атат режиссерлук пультта. Мындан сырткары Facebook аркылуу түз чагылдырып аткан дагы бир кесиптешибиз Бермет Камбарбекова иштеп атат. Назира, алгач ушул темага өтөөрдөн мурда дүйнө өлкөлөрүндө, биздин өлкөдө кандай жаңылыктар болуп атат? Анан ушул күнү мурда баягы өткөн жылдарда ушул күндө кандай тарых бетинде окуялар катталып калды? Учкай маалымат берип өтөлү. Анда биз ушу адат боюнча 25 январда кандай окуялар катталган, ошондон баштайлы, Урмат. Жакшы. Мына 1918 жылдын 25 январында кабыл алынган жумушчулардын укугу жана эзилген калктардын декларациясы кыргыз калкы үчүн зор мааниге ээ документ болгон экен. Декларация мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү бийлик жана автономиялык бирдикти уюштуруу принциптерин караган. Аталган документке ылайык 1916 жылкы көтөрүлүштөн улам Кытайга качкан кыргыздар мекенине кайтып келүүгө мүмкүндүк алышыптыр. Ушул күнү бүткүл коммунисттик партиянын Кыргыз областтык 5-конференциясы 1929 жылдын 25
январында ишин аяктаган. Конференция 10 күнгө созулуп, ага 6000 чамалуу коммунист катышкан. Партиялык жыйында текшерүү комиссиянын отчету кылып, кооперацияны куруу, кедейлер менен иш алып баруу, аялдарга азаттык берүү маселеси талкууга алынган. Мына кооперация демекчи, кооперацияны куруу боюнча иштер бүгүн дагы Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин баягы жер реформасы жүрүп, элеттиктерге үлүш жерлери бөлүнгөндөн кийин бүгүнкү күндө кайрадан бир кооперацияны түзүү ылайыктуу деп ошондой программа дагы 2004-жылдардын тегерегинде кабыл алынган болчу. Ошол нерсе уланып эле келатат. Анткени жерлердин баары майдаланып кетти, экспорттоо мүмкүнчүлүгү дагы төмөн болуп аткандыктан Айыл чарба министрлиги мына ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн бүгүн дагы аракетти жүргүзүп, бүгүн кластердик ыкма деген ат менен дагы бул иш кайрадан жанданып атат. Ооба, маданият, спорт тармагында да бир жакшы жаңылыктар болгон экен. Мисалга ала турган болсок, 1959-жылдын бул күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов туулган экен. Султан мырза азыр кытапта бир аз сыркоолоп турат. Жакында марафон дагы уюштурулуп, мындай Кыргызстандын кайдыгер эмес жарандары ушу биздин эл артистибизге колдоо көрсөтүү үчүн иш аракеттерди жүргүзүп атат. Биз Султан Каримовго деңсоолук каалайбыз. Мындан сырткары ушул күнү 25 январда тактап айтканда 2014-жылы Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевке спорттун өнүгүшүнө жана келечек муундарды тарбиялоого кошкон салымы үчүн 1-даражадагы Манас ордени тапшырылган. Мына ушундай жаңылыктардан соң биз дүйнөлүк жана жергиликтүү Кыргызстанда болгон мындай орчундуу деген жаңылыктарга өтпөйлүбү? Ооба, дүйнө өлкөлөрүндөгү маалыматтарга байкоо салсак, Бразилияда учак кырсыгынан 4 футболчу жана клубтун президенти каза болду. Мына ушул кырсык. Ошондой эле Россияда мынакей наразылык акциялары болуп, азыр тынчтык жолуна түштү. Мына ушул жерден кошумчалай кетсек, Россияда Москва шаарында болуп аткан окуяларга кыргызстандыктар дагы мындай тынчсыздануу менен карап отурду. Анткени биз Facebook барактарынан көрүп аттык. Ошол жерде Кыргызстандын 1 миллионго жакын эмгек мигранттары жүрүп атат. Андыктан Кыргызстандагы алардын бир туугандары, ата-энеси ошол жерде бир тынчтык болсо экен, туруктуу негизде баягы эмгек мигранттар Кыргызстандагы акча которууларды жүргүзүп, ал акча которуулар өлкө бюджетинин 30%-ын түзүп атпайбы? Мына ошол Россиядагы акыбалдын тынч болушу Кыргызстанга дагы түздөн түз тиешеси бар. Биз балдарыбыздын ошол жерде аман эсен тирилик өткөрүп жүрүшүн каалайбыз деген бир үн кошуулардын билгизип атты. Туурабы, урмат? Ооба, өлкөнүн тынчтыгы, туруктуулугу албетте бир өнүгүүгө карай жол ачат эмеспи? Андыктан негизи эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Эми коронавирусту эске ала турган болсок, мынакей 99 миллиондон ашык кишиге ковид оорусу жукту, 2 миллиондон ашык киши андан каза болду. Эми абал акырындап турукташат деген жакшы бир ниетте туралы. Азыркы тапта мына ушул вакцинациялоо иштери жүрүп жатат. Эми бул боюнча биз кененирээк 7:30 кийин кайрылабыз. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарга токтоло турган болсок, Назира, Японияда пандемияга байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин адамдардын өзүнө өзү кол салуусу кыйла көбөйгөн экен. Мисалы, Японияда биз билгенден жаштар көбүнчө өзүнө өзү жанын кыюуга же болбосо суицид жасашат. Себеп дегенде айрым учурда адистер айтып калат, мына Япония эбегейсиз алдыңкы технология менен өнүгүп жатат. Ошого байланыштуу айрым учурда ошол технологиянын ыргагына жетише албай калган жаштар баягы психологиялык кысымга, басымга кабылышып, анан өзүн баягы өлтүрүүгө чейин же болбосо суицид жасаганга чейин барышат деп, жана Японияда ажалдын көпүрөсү деп бир бийик көпүрөнү атап коюшат турбайбы? Көбүнчө ошол жерге барып жанын таштап жиберет деп айтышат. Биз албетте Япония менен да Кыргызстандын экономикалык мамилеси өтө жакшы. Кыргызстандын балын кандай мактап, баалап, мындай татып даамын көрүп атышат. Япондуктарга дагы өсүп өнүгүүнү каалайбыз албетте. Назира, Япония деп калдык. Япон бийлиги пандемияга байланыштуу Токиодогу Олимпиада оюндарын жылдыруу керек деген бүтүмгө келди. Бул тууралуу Таймс өкмөттөгү өз булактарына таянуу менен жазды. Токиодогу жайкы Олимпиада оюндары эсиңизде болсо, Назира, 2020-жылдын 24-июлунан 9-августуна чейин өтүшү керек болгон, бирок пандемияга байланыштуу 2021-жылга жылдырылган. Бирок бул дагы тилекке каршы
жылдырылып калат окшойт, жылдырыш керек деген бүтүмгө келгендигин жарыялаганына караганда. Эми Кыргызстандан дагы бул Олимпиада оюндарына дагы лицензия алгандар бар болчу. Лицензия алган 6 спортчу, Айсулу Тунбекова, Денис Петрашов жана башка биздин мыкты, сыймыктуу спортчуларыбыз барат. Мына ушундай дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктан бир жаңылыкты кошуп кетсем, урмат, мына Америка Кошмо Штаттарында президенттик кызматты Дональд Трамптан өткөрүп алган Джо Байден Ак үйдө трансформациялоону улантып жатыптыр. Байден 1972 жылы Аполлон 17 миссиясы менен айга барган, мындай миссиянын жерге алып келген айдын ташын, башкача айтканда, эми азыр окумуштуулар аны болжол менен 4 миллиард жылга жакын деген дагы болголуп атышат. Ошол ташка ушунча убакыт болуптур депчи. Ал таштын салмагы 33 грамм экен. Улуттук аэронавтика жана космос агенттигинин Хьюстондогу Джонсон космос борборунан бул карызга алынган деп Вашингтон Пост кабарлады. Президент Байден айдын ташы мурунку муундардын өжөрлүгү жана жетишкендиктери жөнүндө эскерип туруш үчүн мындай офисине жайгаштырганын дагы айтыптыр. Мына ушинтип АКШда дагы баягы абал турукташып, баардык калыбына келип, баягы легитимдүү болуп дегендей, Кыргызстандагы АКШ менен тыгыз кызматташып, стратегиялык жактан байланышы. Мына буга чейин кыргызстандыктар үчүн АКШга кирүүгө тыюу салынган болчу. Байден бийликке келгенден алгачкы учурларда мына ошол 13 өлкөнүн катарында Кыргызстанда бар эмес беле 2016 жылы. Мындайча айтканда кара тизмеге кирип калгандардын андан буйруса чыктык окшойт. Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан дагы бир аз айтып өтпөйлүбү? Ооба, дагы бир коомчулукта өтө талкууга алынып аткан кечээки эле жаңылыктардын бири Мончодо өспүрүм баланы зордуктаган факт Кыргызстан аймагында болгон эместиги Ички иштер министрлиги тарабынан айтылды. Аталган окуяга байланыштуу министрлик тактоо жана аныктоо иш-чараларын жүргүздү. Окуя чет мамлекеттердин биринде болгондугу такталды. Аталган видео 1-2 жыл мурун болгондугу жана бул факты боюнча жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалымат аныкталууда. Анан Кыргызстандын ошол Ички иштер министрлиги аталган окуянын чоо жайын тактоо максатында ошол мамлекетке суроо өтүнүч жиберилген экен. Эми маалыматтар дагы берилет деп Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирип атат. Тилекке каршы ошол материал Facebook баракчасына дагы таркалып кетип, коомчулукта катуу талкууга алынды. Көптөгөн жарандардын мындай жүрөгү ооруп ушул маселеге түйшөлүп аткандыгын дагы айтышты. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги мындай маалыматына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ушул маселенин аягына чейин жеткиргиле, кыргызча эле сүйлөп атпайбы деген дагы сөздү айтышты. Бирок үстүнөн мындай үйүндөр жасалган деген дагы маалыматтар бар. Биз Ички иштер министрлиги так ушул маалыматты жакын арада жалпы коомчулукка жарыялайт деп ишенебиз, туурабы? Сөзсүз. Айрымдары ушул мындай болжолдуу сүрөттөрдү дагы чыгарып жиберип атышат. Бул эң туура эмес болду чынында. Балким бул болушу мүмкүн, бул болушу мүмкүн деген дагы болжолдуу сүрөттөрдү чыгарып жиберип атышат. Ошондуктан баягы так маалымат болмоюнча бирөөнүн сүрөтүн жарыялай коюу бул эң туура эмес, туурабы? Андан сырткары дагы бир талкууга алынып аткан жаңылык, мынакей Бакыт дагы жогоруда жаңылыкты айтып өтпөдүбү? Бишкекте кадимки тартипте окуу башталган 2 мектептин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Демек эми бул кайрадан мектептердин жабылышына алып келет окшойт. Ооба. Бул боюнча 7:30 кийин дагы мына эмдөө жүргүзүү боюнча биз атайын адис менен сөз кылабыз. Ошолдо кеңирээк маалымат алууга дагы мүмкүн болот болуш керек. Мына урмат, дагы 2020 жылы Кыргызстандан Өзбекстанга экспорттолгон малдын саны өсүптүр да. Статистикалык маалыматтар боюнча, ошондой эле Айыл чарба министрлиги дагы бул маалыматты таркатты. Өткөн жылдын 11 айында, 2020 жылдын 11 айында Кыргызстандан коңшу өлкөгө 10.400 баш ири мүйүздүү мал жана 36.000 баш майда жандык экспорттолуптур да. Бул 2019 жылы салыштырганда жогорку көрсөткүч экен. 2019 жылы 574 уй майда малдан 4400 мындай кой өтүптүр да эми, майда дегенибиз койда.
Өткөн жылы мал экспортунун 98% Өзбекстанга жасалган экен, бирок ишкерлер улуттук статистика комитетинин бул маалыматы мындай чындыкка дал келбейт деп дагы айтып жатышат. Анткени фермерлер бул сандан алда канча көбүрөөк Өзбекстанга малды экспорттоду деген дагы божомолду айтып атышат. Буну Кыргызленд экспортчулар жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова дагы тастыктаптыр. Мына Кыргызстандын өкмөтү малды Өзбекстанга экспорттоого тыюу салгандан кийин тескерисинче аткезчилик менен малды алып өтүү абдан көбөйдү деген сөздү айткан экен. Назира, анда биз биринчи темабызды баштай берели. Угуучуларыбыз да күтүп калды окшойт. Ага чейин биз Facebook'та келген угуучуларыбыз жазган билдирүүлөрдү окуй кетели. Андан соң биз дароо эле алгачкы биринчи бурулушубузду баштайлы. Программабыздын алкагында Айнура Токтогулова бизди көрүп Кутман таң каалаган. Кутман таң дейт сымбат койчу Манова, биздин кесиптешибиз Таалайгүл Чабдарова көрүп атат. Эрмек Молдоканов Кутман таң дейт. Таалайгүл Сыдыкбекова биздин дагы башкы редакторубуз көрүп аткан экен. Ошондой эле Задикан Сыдыкова, саламатсыздарбы? Биз сиздерди дайыма күтүп угабыз. Ишиңерге ийгилик. Россиядагы кыргыздардын көйгөйлөрүн кандай чечсе болот? Менин үй бүлөм келе албай жатат. Ошол көйгөйдү чече турган чоңдо телерадиого келип калса, ушул суроолорду бериңиздерди өтүнөбүз деген суроону узатып, алдын ала ыраазычылыгын дагы билдирип өтүп. Бул боюнча дагы сөзсүз тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. 7ден туура 21 мүнөт өттү. Назира, анда биз биринчи темабыздын тегерегинде сүйлөшөлү. Дегенде эле биз маданият тармагындагы жаңылыктардан баштайт экенбиз. Мында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өкмөттүн балдар адабияты сыйлыктарын изденип анан сынакка катышып, ошонун негизинде бир жеңүүчү болууну жарыялады. Бул быйылкы жылдын баягы өзгөчөлүгү болду окшойт. Мына ушул Маданият, маалымат жана туризм министрлиги балдар адабияты сыйлыктарын изденип алууга ачык сынак жарыялады. Назира, сиз айткандай эле сынакка мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн кыргыз тилиндеги чыгармалар номинациялар менен, атайын номинациялар менен сыйланат экен. Мына ушул сынактын максаты, ага кимдер катышат? Мына ушул теманын тегерегинде аталган министрликтин маалымат катчысы менен түз эфирде баарлашалы. Айнура, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен көпкө күтүп калдыңыз окшойт, Бир аз кичине күттүк. Биз менен Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Айнура Сагынбаева. Айнура, Кутман таңыңыз менен. Асанбаева. Кечиресиз, Асанбаева. Айнурайым, мына ушул сынак тууралуу айтсаңыз. Улан кыздарыбызда, эжекелерибизди ушу балдар адай Десек, көпчүлүгү баягы азыркы тапта китеп окуп бергендер мындай жок эмес экен. Биз баягы телефон эле кармайт деген сөзүбүз мындай жокко чыккандай болду да. Азыр ошол сурамжылоону угуп алалы, анан сиз байланышта болуп турсаңыз. Жок, өздөрү окуйт. Олар немеде, бири 9да окуйт. Айтып калышты. Бири 6да окуйт, чоңоюп калып. Окутабыз. Өзүбүз түшүнгөндөрүбүздү олорго түшүнүк берип, үйрөтүп, үйдө сабактан кийин аны бир катта сабак кылып үйрөтүп коебуз. Мында тамактын астында кичине бир китеп окуп койсоң көңүлдөнүп калат. Бир оромо бышып баратканда, оромо келип, кесме келип тамактын астында бир китеп окуп койсоң көңүлдү угат. Чоң киши да угат, эшенесизби? Сагынат экен китеп окуган, жомокторду дагы. Анан окуй баштайт экен. Көптөн көп эле мен окуп бербейм, кыздарым окуп берет, неберелериме бар. Андыктан учурдан пайдаланып, ушул эфирден биздин ошо сынакка катышыңыздар, сынактан утуп чыккан китептерди ошо силердин үйүңөрдүн кичинекей текчесинен орун алса экен деген дагы өзүбүз үчүн ой тилектерибиз бар. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева болду. Биз болсо эмне уктуруубузду уланталы. Урматтуу радио угармандар, Бишкекте 7ден 31 мүнөт өтүп калды. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулушун
кадимкидей эле радионун жыштыгында жана биздин расмий баракчабызда, башкача айтканда Facebook'тагы расмий баракчабызда дагы угуп көрүп жатасыздар. Ал жака өзүңүздөрдүн пикириңиздер, сунуш сурооңуздар болсо дагы калтырыңыздар. Эми биздин студияга дагы бир кесиптешибиз келип кошулду. Канат, доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро. Жаңы кийим кут болсун. Спасибо. Жаңыңыз бек болсун, кийимиңиз мурт болсун. Канат жаңы эле бизге Facebook'ка жазып аткан болчу. Кутмантан кесиптештер деп Facebook'ка да жазганга жетиштиңиз, жаңылык жасаганга жетиштиңиз. Но, как говорится, помнишь, великая опера «Фигаро здесь, Фигаро там». Получается так. Да, сөз сизде, Канат. Спасибо. Итак, время в Бишкеке 7 часов 31 минута и время для новостей. В двух школах Бишкека при проведении обязательных проверочных мероприятий были выявлены дети, болеющие COVID-19. Об этом 24 января сообщает пресс-служба мэрии столицы. По ее данным, в двух семьях этих школьников были случаи заражения коронавирусной инфекцией. Теперь, согласно алгоритму по недопущению распространения коронавирусной инфекции, весь класс, в котором обучались эти дети, будут отправлен на онлайн-обучение, и в течение 2 недель они будут находиться под наблюдением врачей. Учителя, которые преподавали им уроки, отправлены на сдачу ПЦР-анализов. В мэрии отмечают, что ситуация в учебных заведениях города Бишкек находится под контролем. Если в ваших семьях были или наблюдаются в настоящее время случаи заболевания коронавирусной инфекцией, пожалуйста, пройдите ПЦР-тесты. Убедитесь, что ваш ребенок не является носителем вируса. Обязательно сообщите об этом администрации школы, своему классному руководителю. И только после проведения всех проверок и социального развития будет оказана поддержка на общую сумму $145 191 США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Во время церемонии подписания грант-контрактов министр Ализа Солтонбекова поблагодарила чрезвычайного и полномочного посла Японии в Кыргызской республике господина Маэда Сигеки за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В рамках проекта Токмокское психоневрологическое социальное стационарное учреждение под номером 1 получит медицинское и лабораторное оборудование, мебель, линолеум, бытовую и промышленную технику. Соколукский реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, получит медицинское и реабилитационное оборудование, мебель, бытовую технику, а также специализированный автомобиль медицинского назначения для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана сегодня, 25 января, состоится круглый стол на тему обсуждения возможностей развития агрострахования в Кыргызской республике. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на круглом столе участники обсудят концепцию агрострахования в Кыргызстане и проект закона Кыргызской республики о страховании в сельском хозяйстве Кыргызской республики. В рамках кругов 740 603, летальных исходов 2 138 044, выздоровели 71 718 630 человек. Назира, программанын бир кызыгына келип калдык окшойт. Мен дагы ысып чыктым. Мына үстүмдөгү күрмөмдү чечип койдум. Биз тамашалап бул жактагы кесиптештерибизди биз отурган бөлмөгө от чагып койдуңарбы деп тамашалайт эмеспизби? Анысыңарындай бөлмөдө жылып калды окшойт. Анан биздин радио бүтүндөй өлкөдө тартат эмеспи? Анан азыркы учурдагы аба ырайы тууралуу да бир кыскача айтып өтпөйлүбү? Эң жакшы болот. Бүт бардык жерде минус көрсөткүчүндө экен, Назира. Мисалы азыр Каракол шаарында, Ысык көлдүн 14 градус суук экен. Чолпон Ата шаарында 4 градус суук. Ошондой эле Нарын жергесинде Ат башыда 27 градуска чейин суук болуп аткан экен. Нарындын өзүндө, Нарын шаарында 20 градус суук, Чаекте болсо 19 градус суук. Ал эми январдан баштап Кыргызстанда күчүнө кирди. Анан коронавирус деп дагы айтып калдык. Назира, окумуштуулар изилдеп чыгышкан экен да, ушул COVID-19 расаларга ар башка таасир этет экен. Лондондогу Ханыша Мария атындагы университет менен
атайын фонд биргеликте изилдөө жүргүзүп, коронавирус ар кайсы этникалык топторго ар башкача таасир этерин аныкташкан экен. Изилдөөгө курагы 16 жаштан жогору 1,5 миңден ашык бейтап алынган экен, катышкан экен. Алар 5 башка ооруканада дарыланган. Анын ичинен 31% азиаттар болсо, 20% афроамерикалыктар, 40% европалыктар болгон. Иликтөө башталгандан туура 1 ай өткөндөн кийин аталган топко кирген оорулардын ичинен 29% көз жумган экен. Эксперимент маалында Азия тектүүлөрдө интенсивдүү терапия бөлүмүнө түшүп, өпкөсүн жасалма түрдө желдетүүгө 1,54 эсе көбүрөөк муктаж болору белгиленген. Ушундай эле өзгөчөлүктөрдү афроамерикалыктардан да байкаса болот. Аларда көрсөткүч 1,8 эсеге жогору болгон. Ошондой эле азиаттар менен кара терилүүлөр арасында дагы европалыктарга салыштырмалуу өлүм көбүрөөк катталган. Азиялыктарда 1,49%га болсо, афроамерикалыктарда 1,13%га жогору. Мына акыркы статистикалык маалыматтарга токтоло турган болсок, 24 январга карапта Кыргызстанда 104 адамдан ковид табылып, 2 бейтап тилекке каршы каза болду, туурабы? Маалыматка ылайык, Бишкекте коронавирус 35 адамдан табылган, Ош шаарында 5, Чүй областында 43, Ош областында 1, Нарын областында 2, Ысык көл областында 13, Талас областында 1, Жалал Абад областында 3, Баткен областында 1 кишиден табылыптыр. Тилекке каршы мына маалыматтарды дагы, жаңылыктарды дагы айтылды. Бишкек шаарында мектеп окуучуларынын арасында дагы оор жуктурган учурлар катталды. Бул 2 учур аныкталды, туурабы? Мына ушинтип окумуштуулар дагы изилдөөлөрүн жүргүзүп келатышат. Аларга карата баягы алгоритм дагы иштелип чыгып, мамлекеттер ошол алгоритм негизинде иш алып барып атат. Жогоруда Назира сен айтып өткөндөй эле Кыргызстанда дагы 23 январдан баштап автотранспорт менен келген жарандарды текшерүү, аларда 3 күн ичинде ковидтин жукпаганы тууралуу маалым каты болуш керек. Мына ушундай алгоритмдер дагы иштеп жатат. Мынакей 18 январдан баштап Бишкек шаарындагы 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары окуй баштаган. Бирок тилекке каршы 2 мектепте оор жуккан учур катталды. Жана ошондой эле дагы бир ушул ковидке байланыштуу тема талкууланып атат. Бул вакцинация, эмдөө жүргүзүү тууралуу. Биз ушул багытта сүйлөшөлү, кандай дейсиң? Ооба, мына эмдөө демекчи алдын ала айта кетсек, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү өзүнүн калкын эмдөөнү баштады. Жакында эле биз ошо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган биринчилерден болуп түз эфирде өзүнүн эмдөө алганын дагы көрдүк. Андан тышкары көптөгөн өлкөлөрдө эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Бул эми коронавируска каршы, ал эми сасык тумоого каршы эмдөөнү да Кыргызстан өткөрүп атат. Биз билгенден Баткен областында дээрлик 98%га дарыгерлер жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кооптуу деген тобокелдик топко кирген жарандардын дээрлик бардыгы эмделгенин маалымат кызматы жарыялады. Бул процесс эми республиканын бардык аймагында эле жүрүп атат болуш керек. Мына ошол эле учурда сасык тумоого каршы эмдөө менен коронавируска каршы эмдөөнү кандай кылып жүргүзүш керек, деги эле коронавируска каршы эмдөө эмне үчүн жай айларында болгон жатат, бул туурасында дагы алдыда сөз кылбайлыбы? Өткөн жумада белгилүү болбоду беле, Саламаттык сактоо министри Алымгадыр Бейшеналиев ушул Кыргызстанда ковидке каршы эмдөө 3 этап менен жүрөөрү айткан болчу. Биринчи дарыгерлер, андан соң ушу тобокелдик топко кирген жарандар эмдөөгө туш болот депчи. Анан урмат, бирок ошо эмдөө үчүн бизде вакциналар азырынча жок да, туурабы? Россиядан алып келүү үчүн 500 000 донна вакцина акысыз бериле тургандыгы айтылып атат. Андан тышкары дагы эл аралык уюмдар, саламаттык сактоо боюнча дүйнөлүк уюмдун дагы маалыматтары бар Кыргызстанга жардам берүү боюнча. Бул эми темада кеңири маалыматты биз адистин өзүнөн алсак. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык эмдөө борборунун башчысы Гүлбара Ишенапысова бар. Гүлбара Сатыгуловна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат чоң. Алды менен айтсаңыз, мына эмдөө 3 этап менен жүрө турганын биз уктук. Ал жай айына туш келип атат. Бул эми бизде вакцинанын жоктугуна байланыштуубу же эмне үчүн ошо жай айында боло турган вакцина жөнүндө бүгүн биз азыртан сөз кылып атабыз? Рахмат.
Бул биздин министр Алымкадыр Сабирдинович айтып кетпеди, ушу 3 этап менен болот. Азыр дайындыктар жүрүп атат деп. Жайы айтылганы, бул биз механизм КОВАКСка былтыр июль айында киргенбиз. Бул ушу доступ, глобалдык доступ ушу ковидке каршы вакциналарга да ал жана 93 өлкө кирген ушу низким уровнем развития депчи. Ал ушу механизм менен биз страновой заявка бергенбиз, ал кабыл алынды деп кайта өлкөгө кат келген министрдин атына. Негизи ошол механизм КОВАКС боюнча Кыргызстанга июнь-июль айында поставка болуп атат дейт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр даярдыктар жүрүп атат, муздаткыч цеп, мониторинг болуп атат, ошо биздин дайындык боюнча канча холодильник алышыбыз керек. Андан тышкары жана башка вакциналардын кандидат производитель, ошол механизм 8 производительди айтып атат. Азыр бир гана официалдуу түрдө Pfizerге келди да. Анан башка этап боюнча биз эми ошону эле июнь айында кырдаал кандай болуп кетет, азыр белгисиз да. Дагы азыр ушул Кудайга шүгүр, азыр кырдаал баягы управляемый болуп атат. Баягы мунун биринчи волнадагыдай эмес, басымдап атат оору. Ошон үчүн баягы профилактической целью биз вакцинацияны жасай берели деп биздин ушу министерство 2 жумушчу топ иштеп атат азыр июнь айынан бери. Ушундай бир чечимге келип атабыз. Биздин правительство дагы баягы жөн тура бербей башка өлкөлөргө дагы берип аткан эле Россияга берип аткан заявканы дагы ошо бир мындай чоң уровеньде болгон сүйлөшүүлөрдө ушундай кайрылуу жасашкан. Эгерде болуп калса биз алабыз деп Россия Федерацияны, анткени ал регистрациядан өтүп, баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо регистрациясынан да өтүштү. Андан тышкары биз ушу ойлонуп атабыз, июнь айына чейин болсо бизде деген группа риска болуп атат. Бул биздин медициналык кызматкерлер, ошо жана красный зонага барып аткандар, азыр ушу өздөрү да ооруп бир сопутствующий болезньдери бар. Ушу медработниктерди ага чейин март-апрель айына да караштырып атабыз. Эгерде ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калса деп, мугалимдерди, МВДда иштеген жанагы погранвойскаларда ушундай социально уязвимый населенияларды биринчи этапка бөлүп, июнь айынга чейин эгерде мүмкүнчүлүк болуп ушул бүт маселенин баары чечилип калса, ушул жарандарыбызды эмдөөнү баштай берсекпи деп, ушундай. Ошон үчүн биздин министр этап-этапка бөлдү. Биринчи баары КОВАКС июнь айында келет. Көбүнчө КОВАКСтын берген вакциналары, эгерде биз ушу өзүбүзгө ыңгайлуу жана муздаткыч цепке ыңгайлуу, дайындыгыбызга ыңгайлуу, өзүнүн ошо эффективдүү, безопасность деп атабыз, жана преквалификация ВОЗ под GMP стандарт менен вакциналарыбыз ошо чечип биз ошо заявканын алкагында алган турган болсок, ошол көбүнчө 65тен жогору жаштарыбыз болот, жарандарыбыз болот. Андан тышкары жанагы хронический ооруп атышпайбы, сахарный диабет, башка сердечно-сосудистый, ушу группа рискалар деп, ушу биз деген группа кылып бөлгөнбүз да. Ошон үчүн биз деген шашпай, башка өлкөлөрдүн дагы опытын карап, негизи билесиздер да, бул вакцина эгерде бир аябай азыркы кырдаал бир курч болуп же болсо ошондой болсо дагы шашып же бир чечимдерге бармак деп ойлойм. Бирок азыр бүт баары этапна кылдаттык менен биздин министр дагы ошо иш-чаралардын баарын өзү контролдоп, анан чечим кабыл алат. Гүлбара Сатыгуловна, мына эмдөө жүргүзүлүп баштагандан тарта ар кандай маалыматтар да чыгып атат. Айрымдар ушул эмдөөдөн кийин көп өтпөй көз жумган учурлар болуп атат. Анан Кыргызстанда дагы эмдөө башталат дегенден тарта кооптонгондор да жок эмес экен да. Биз угуучулардан, шаар тургундарынан мындайча айтканда ушул сурамжылоо кылдык. Ушуну угуп алалы, андан кийин сиз менен маекти улантсак, сиз күтүп турсаңыз, Билбейм, кээ бирки өлкөлөрдүкү коркунучтуу дейт, кээ бирки мына Россияныкы коркунучтуу эмес дейт. Мен эми ачыгын айта албайм. Эгер ушул эмдөө болуп калса катышасызбы? Билбейм, убактысы келсе катышабыз, буйруса. Мен коркпой элемин. Эми эл алса алмакмын. Коптонбой элемин. Кепилдиктен мурда анын вообще кереги жок. Ал кайра кээ бир адамдарды, кээ бир эмес, баарын эле кайра оорукчан кылыш үчүн ошентишет.
демек сиз каршысыз эке? ооба, бул туура эмес, каршы. Коркуп элатам, мен албайын деп эле сыйынак чыгарып атам. Үйдөн эле гигиенаны сактап эле. Чакырып элатат, албайбыз деп чечим чыгарып, мен деле 4 балам бар. Bilmeyim. Көрөсүм. Буйруган. Жок эмнеден коркмам, Кудайдан коркам, коркпойм. Ал нерсе кандай болот, биздин организмге жагабы, жакпайбы, туура болобойбу? Андан көрө албай эле, өзүбүздүн иммунитетибизди күчтүүлөп, өзүбүздү жакшы карасак эле, бул оорудан сакаябыз деп ойлойм. Жок, коркунуч жок эле. Бардык сезонный вирустар баягы гриптерден неме жасалат го. Сезонный вакциналар, бул дагы эле ошондой вакцина болот да. Коркунуч жок, Кудайга шүгүр. Гүлбара айым, мына ушул айтылгандар боюнча сиздин пикириңиз? Рахмат чоң. Эми бүт бул деген негизи бизде эмдөө программасы бар, балдарыбызды, чоң жарандарыбызды дагы баягы эмдеп жүрөбүз. Эми бул жарандарыбыздын да ойлоруна көнүп калганбыз. Анткени башка эмдөлөрдөн деле баш тартып атат. Бул ал тарапта да көп жумуштарды жасап атпайбыз. Анан бул эми мен ойлойм өлкөнүн коопсуздугу да. Ошо бул өзү негизи вакциналар аябай кымбат болот, өзүнүн дагы алып келиши, баягы жасалышы дагы ошо биздин баары бюджетке көп акча болот. Бирок мен ошо өлкөнүн коопсуздугу дейм. Муну жөн эле алып келип эле эмне үчүн ошо биз айтып атпайбы, этапно баары кылдаттык менен жасалып атат. Бул таблетка эмес, бул вакцина. Ошон үчүн бул өзү дагы бир мындай бир аяр мамиле жасашыбыз керек бул бүт иш-чараларгачы. Ошон үчүн биз деген бизде 12-жылдан бери научно-техническая группа экспертов по иммунизации НТГИ деп коет. 13 кишиден турат, аякта профессорлор бар, доценттер бар. Мы болучакты биз календарга 5 вакцинаны баягы киргизкенбиз да балдарыбызга. Алар эми жакшынакай жасалып атат. Ошол группа азырда биз менен иштеп атат. Pfizer келгенде мына 12 январда алдык, бүт инструкциясын алдык, биз дагы ошол группага бердик. Азыр группа жалгыз иштеген жок. Алар бүткүл саламаттык сактоо уюмунда ошол жерде дагы стратегический национальный комитет. Ошолордун рекомендациясы менен ар бир вакцинаны, ошо, например, биз интернеттен алган жокпуз, көп эле чыгып атат. AstraZenecaга чыгып атат, Sputnik V'ге чыгып атат, же болбосо Модернге чыгып атат. Биз официалдуу түрдө бизге берген временный рекомендацияларды ошо группа менен карап, кимге жасалат экен, кимдерге жасалбаш керек экен, курамында эмне бар экен деп эле баягы мурунку жасап жүргөн өзүбүздүн система бул. Биздин саламаттык сактоо министринин өзүнүн системасы. Ошо менен иш-чаралар жүрүп жатат. Жөн эле берген, анын басым төмөн экен, же болбосо мындай муздаткыч септе эле кармасак болот экен деген выводдор жок. Демек бардык дүйнөдө чыккан бардык вакциналарга сиздер мониторингди жасап атасыздар. Мониторинг, бул деген мониторинг берк, ошо жана мониторинг болсо готовность жүрүп атат, а изучение деп атабыз. Жана рекомендация келип атат, официалдуу түрдө кагаз келип атат. Анын ичинде баары бар. Эми инструкция деп коебуз, же болсо портфолио вакцин деп коет да. Ошонун баарын берген нерсенин баарын биз официалдуу түрдө карап, азыр ушу жумуш 2 жумушчу топ, андан тышкары биздин научно-технический группабыз иштеп атат. Гүлбара Сатыгуловна, мына өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Жыргалбек Сагынбаев Россияга, Москва шаарына барып, ошол жерден адистер менен жолугуп, Кыргызстанда ушул коронавирустун вакцинасын өндүрүү боюнча да сүйлөшүүлөрдү жасап, ушундай багытта аракеттерди жүргүзүп келди. Бул боюнча ишти баягы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун эсебинен жүргүзсө боло тургандыгы боюнча дагы маалыматтар таркап атат. Эгерде чындап эле мындай сүйлөшүүлөр жүрө турган болчу болсо, анда Кыргызстандын адистери ушундай вакцинаны чыгарууга даярбы? Каражат бар болсо, сиздер бул боюнча маалыматты уктуңузбу негизи? Маалымат бул нерсе менен биздин министр Алымкадыр Сабирдиновичтин бул баягы тоже биздин астыбызга койгон маселе болду да. Биз азыр краткосрочный деп атабыз, дайым вакциналарды алып келип, жана механизмге кирип, Алымкадыр Сабирдинович айтып атат, ушинтип эле баягы бир жерде тура бербей, кийинки биз долгосрочный проекттерди да карайлы. Азыр бир ошо заводду карайлы, бир ыңгайлуу.
завод болуп калабы, эгерде бир жакшы финансированиялар болсо ушу заводдагы салганга баягы жылдан жылга бир нерсеге дайын болушубуз керек экен. Жылдан жылга бир баягы кырдаалдар курч болуп атат деп. Ошон үчүн азыр биз распоряжение инициатор Министерство здравоохранения болгон дагы бир жумушчу топ болгон. Аякта Минэкономдон, ошол эле жана комитетти айтып атабыз. Ошол жактан мен барып келгендерин мен калп айтпайм, мен билбейм, бирок азыр распоряжениени биз правительствого бергенбиз. Ал бүт ушу межсекторальный деп комиссия түзгөнбүз. Ошол жака барып дорожный картаны биздин ошо жумушчу топ карады, кандай этапынан жүрөбүз. Эң биринчиси ошо Россия болобу же башка өлкө болобу опыт алып келүү деп маселе койгонбуз. Азыр распоряжениени правительствого бергенбиз, өзүбүздүн кадамдарыбыз. Бул тарапта кандай иштейбиз, эмне кадам кабыл алабыз деген ушу жумушчу топта азыркы убакта иштеп атат. Андан тышкары сасык тумоого каршы азыр эмдөө жүрүп атпайбы? Анан жарандар аны да алгандан чочулашкандар бар экен да. Жогоруда эми сурамжылоодо коронавируска каршы вакцина боюнча сөз болду. Ошентсе дагы сасык тумоого каршы вакцина алып алуу ошо коронавирустун алдын алабы? Мен эми айтып кетем, бул надзор биздин программада эмес, бул департамент госсанэпиднадзора, бул ошол чоң программа гриппке, ОРВИге каршы. Мына биз деген 700 миңге чейин быйыл камтыйбыз дегенбиз. Ошо ковидтен дагы күчөп кетпесин, грипп же болбосо ОРВИ депчи. Бирок мен айтып кетем, азыр ошо 100% болбосо да 90дон ашык пайыз жарандарыбызды камтыдык. Өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Азыр билесиздер, мурун ковид жокто. Азыр ковидти 130 же болбосо 120 случайга чейин күнүнө катталып атат. Бул ковид деген бул грипп эмес же болбосо ОРВИ эмес. Бирок сиздер деле биздин мен коллегалар эпидемиологторум айтып атат, ушул эмдөөнүн билесиздер, былтыр дагы баягы даже нацбезопасностьтагы Совбезде да бул каралбады беле вопрос. Эмне үчүн биз аз калкты 3% эле кылып баягы камтып атабыз деп, ковид жок маалда. Азыр ошону жылдан жылга баягы бюджет выделять этип, азыр гриппке каршы көп жарандарыбыз камтылды. Ошон үчүн азыр балдардын арасында да оору асыраак болуп атат. Эми Кудай сактасын, негизи бул сезон февралдын аягына чейин барат, октябрдан баштапчы. Ошо биздин медициналык кызматкерлер ошо чоң жумуш жасады деп ойлойм. Азыр гриппке каршы 90% калкыбыз, ошо жанагы 70 миңдин ичиндеги калкыбыз камтылган. Гүлбара Саттыкуловна, жогоруда сиз ошол эл арасындагы сурамжылоодон укпадыңызбы? Айрымдары кооптонуп атыптыр, айрымдары болсо жок, коркпойбуз, сөзсүз алабыз деп атыптыр да. Анан ошол баягы кооптонбош үчүн, мындай ыктыярдуу өз ыктыяры менен ошол эмдөөгө катышыш үчүн сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр? Мындай түшүндүрүү иштери балким. Эмдөө ыктыярдуу жүрөт да. Мен жогоруда айтып кеттим, рахмат сурооңуздарга. Биздин өлкө программанын алкагында 2009 жылдан бери жаңы 5 вакцинаны киргизгенбиз. Бизде опыт бар. Биздин ушу эмдөө центринде чоң жумуштар жасалган. Эң биринчи эмне бул деген биздин жарандарыбызды баягы дайындоо, ошолорго маалымат жеткизүү. Азыр да мындай шашышып, эмне муздаткыч жок, эмне үчүн тигини албай атасыңар, эмне үчүн тиги аракет кылбай атасыңар деп, бул деген баягы боло турган иш да. Баягы баары тынчсызданып атат, Өзбекстан минтип атыптыр, тияк минтип атыптыр деп. Ошон үчүн биз азыр коммуникациялык стратегия болуп атат. Эң биринчи компания өтүш керек. Ошо жарандарыбызды дайындап, мына мед кызматкерлерди деле тиги приказ менен же болбосо мугалимдерди деле жөн эле барып биз эмдей бербейбиз. Аларга эң биринчи кимди эмдейбиз? Ошо Министерство образования болобу, Министерство МВДдан болобу. Ошо ким кайсы контингент менен иштешибиз керек. Ошондой сиздер жасап аткан сурамжылоо. Эң биринчи сиздердин жардам. Бул компания ушул айдын биз деген аны бир айлап соспойбуз. Анткени вакциналардын өзүнүн хранениясы бир неделяда хранение болуш керек экен да, бир определенный температурада. Ошон үчүн ошол күнгө, ошол датага биринчи биз стратегияны, коммуникация, соцмобилизация деп коебуз. Бир гана жалгыз иштебейбиз. Бизге жергиликтүү бийликтер да жардам берет. Мындай компанияны биздин Кыргызстан көп эле жүргүзгөн. Ошо кызамык болуп аткан кырдаалда 20 миңге жарандарыбыз ооруганда, балдарыбыз ооруганда биз деген ошо бир айдын, бир неделянын ичинде 95%га чейин баягы камтыганбыз да.
Ошон үчүн ойлойм, эң биринчи үйрөтүшүбүз керек, ким жасайт. Биз азыр уже стратегия вакцинация деп коебуз, дайындап койдук. Кажерде жасайбыз. Биз деген бир жерге ошо ЦСМге чакырып, бул дагы азыр социальный дистанция болуп атат да, баарын бир жерге топтобойбуз. Выездной, мобильный бригадалар болот, временный прививочный пункттар болот. Ошонун баарын баягы санадык биз, каяка канча холодильник коебуз, канча человеческий ресурстар болот. Например, ошо сиздин биринчи радио болобу, КТРК болобу, кандай маалыматты таратат? Маалымат тең бир болуш керек. Же болбосо биз пирамидага бирди берип коюп, сиздерге бирди берип коюп, андай болбойт. Пресс-релизден өйдө бир кетиш керек. Анан мен ошо рахмат жарандарында колсуз таанышат, ооба бул деген ковид биринчи оору, биринчи эмдөө. Ошон үчүн биздин астыбызда ошо биздин министр коюп аткан эме тиги маселе азыр жарандарды баарын дайындап бир чоң соцмобилизация өтүп туруп, андан кийин экинчи этап эмдөөгө өтөбүз. Рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз менен байланышта Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысова болуп, суроолорубузга жооп берди. 8-ден 2 мүнөт өттү. Жаңылыктардын сааты келди. Назира, анда Бакытка сөз берели, андан кийин биз кийинки темага өтөбүз. Биз менен бирге калыңыздар. Бишкек шаарындагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуучулардын үйүндө вирус жугузуп алгандар болгону кабарланды. Учурда ал окуучулар менен бир класста окугандардын бардыгы 2 жумага аралыктан окууга жиберилди. Мугалимдер болсо ПЦР тест тапшырышат. Бишкекте 18 январдан тарта 1, 5, 9 жана 11 класстардын окуучулары мектепке бара баштаган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 83.900 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 79.927 айырып чыкса, 1400 адам каза болду. 22 январдан тарта өлкөгө авиага транспорт аркылуу келген кыргыз жарандары үчүн акыркы 72 саат ичиндеги ПЦР анализи терс чыккан маалымдамалары болушу милдеттүү. Мындай чечим өлкөдө коронавирус инфекциясынын жаңы штаммынын алдын алуу максатындагы коопсуздук чараларына байланыштуу кабыл алынган. Эл аралык каттамдарды ишке ашырууда аба кемесинин бортунда жүргүнчүлөрдү сурамжылоо өткөрүлөт. Келген учурда анкеталар санитардык карантиндик посттордун кызматкерлерине берилет. Аэропортто дене табын өлчөө, санитардык ченемдердин жана социалдык обочолонуу талаптарынын сакталышы, ПЦР иликтөөсүнүн бардыгы текшерүүгө алынат. Клиникалык көрсөткүчтөр байкалган учурда ооруканага жаткырылат. Бүгүн 25 январда Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Кыргыз Республикасында айыл чарба камсыздандырууну өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо тейлек стол өтөт. Билдирүүгө ылайык жыйындын катышуучулары айыл чарба камсыздандыруу концепциясын жана Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун талкуулашат. Бардык кызыктар тараптар Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган маселелерди чечүүнүн жолдорун талкууга катышууга чакырылат. Франция бийлиги коронавируска байланыштуу 3-чү жолу карантин жарыялашы мүмкүн. Чет элдик маалымат каражаттары билдиргенде карантиндин жарыяланышы өлкөдө коронавирустун британ түрүнүн жайылышы жана Түштүк Африкадан чыккан жаңы штамм менен байланыштуу. Жаңы карантин режими кеминде 3 жумага созулат деп айтылат маалыматта. Францияда биринчи карантин коронавирустун жайылышына байланыштуу былтыр 17 мартта киргизилген, экинчиси 30 октябрдан 15 декабрга чейин болгон. Азыр Францияда коменданттык саат кечки 6-дан таңкы 6-га чейин күчүндө. Бардык ресторандар менен кафелер, театрлар, кинотеатрлар жана музейлер, ошондой эле спорттук жайлар жабык. Бүгүн 25 январга карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 99 миллиондон ашты. Америка Кошмо Штатында коронавируска каршы эмделген киши бир нече саат өткөндөн кийин көз жумганын РИА Новости жазды. Ал кишиге декабрь айынын аягында ковид жуккандыгы аныкталган. 21 январда эмделип бир канча саат өткөндөн кийин каза болгон деп айтылат билдирүүдө. Маркум Модерна же Pfizer вакцинасынын кайсынысы менен эмделгени азырынча белгисиз.
Маданият маалымат жана туризм министрлиги балдар адабиятына сынак жарыялады. Бул тууралуу Биринчи радиого катылган министрликтин маалымат кызматкери Айнура Азамбаева билдирди. Маалыматка ылайык мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдарга арналган мыкты чыгармалар, прозалык чыгармалар, балдар адабиятынын чыгармаларынын кыргыз тилине которуу номинациялары боюнча кабыл алынат. Сынакка чыгармалар мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар жана мекемелер тарабынан көрсөтүлөт. Материалдар 1 мартка чейин Маданият маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты, искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан кабыл алынат. Сыйлыктар 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө тапшырылат. Март айында Ош шаарында 3 күндүк манас айтуу иш-чарасы уюштурулат. Маалым болгондой, Ноорус майрамына карата Ош шаарында 3 күндүк манас айтуу жана сүмөлөк фестивалын өткөрүү пландаштырылып жатат. Ысыкөл эл аралык ШКУ марафону Жеңил атлетика федерациясынын эл аралык ассоциациясы уюмунун календарлык мелдештерине киргизилди. Эми спортчулар аталган марафондон тийиштүү нормативди аткарып, Олимпиада оюндарына, дүйнө чемпионатына жана Азия оюндарына лицензияларды ала алышат. Ысыкөл эл аралык ШКУ марафону 2021 жылдын 15 майында Чолпон Ата шаарында өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги алдыдагы бул аптага карата берген болжолу боюнча Бишкек шаарында дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин күн ачык болуп, жума соңунда абанын температурасы жогорулайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Жаап өткөн жана жаан-чачынга байланыштуу 25 январда Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 121-138 чакырымдарындагы төө ашуу, 198-265 чакырымындагы ала бел ашуу, Чычкан Капчыгайы, Мырзаке Карагулжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-107 чакырымында, Алабыка Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунун 68-100 чакырымдарында чапчы маң ашуусу, 200-226 чакырымдарында Кысмак Капчыгайы, Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында жана Каракул Эңилчек автоунаа жолунун чоң ашуу ашуусу, 64-90 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор таяк болуп, муз тоңу тунанылардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, 1 Америка доллары 84,76 тыйын, евро 100,24 тыйын, 1 орус рубль 1,13 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүн күн көргөн синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2,7, Талас областында 0,5 градус суук болсо, Ош, Жалал жана Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ысыкөл областында 0,5, Нарын областында 6,11, Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Рахмат Бакыт, 8:08 биринчи радиону угуп жатасыз. Урматтуу радио каарман, таңкы бурулуш программасы, студияда Урмат Жээнбеков, Назира Молдокулова. Ардактуу радио каармандар, биз эми энергетикалык секторду реформалоо, аны эгерде биз түп тамырдан бери реформаласак, кандай бир реформа жүргүзүү керек, бул туурасында алдыда маектешели деп турабыз. Эгер сиздерде суроолор боло турган болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондар аркылуу биздин баягы телефон аркылуу байланышка чыккан спикерибизге суроону узатсаңыздар болот. Ошондой эле Facebook аркылуу дагы өз пикир сунушуңузду калтыра аласыздар. Назира, негизи эле жарыкты үнөмдөө багытында көп иш-аракеттер өлкөдө талап кылынып жатат. Ушул күндөрү өлкөдө электр энергиясынын керектүү эң жогорку чекке жетүүдө. Мисалы, эгер энергетика тармагындагы көйгөйлөр баягы өз убагында аныктап чара көрүлбөсө, дебитордук карыздардын өсүшү, жоготуулардын көлөмү күн санап көбөйүүдө деп буга чейинки жыйында премьер-министрдин жана вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков белгиледи. Мындан улам алдыдагы убакыттарда энергетика тутумун толук реформалоо маселеси күн тартибинде турат деп белгиледи. Эң башкы көйгөйдүн бири дагы ушул энергетика тармагындагы жабдуулардын өтө эскирип кетиши. Мына биз билгенден быйыл ат башы кеси жаңыланып, модернизациядан өттү. Деги эле адистер ошо энергетикалык жабдуулардын иштен чыгып кетүү коркунучу дагы бар экенин ар дайым эскертип келишет. Ошондон улам премьер-министрдин милдетин аткаруучу бул тармакты түп тамырынан бери реформалоонун зарылдыгына
токтолуп отурат. Анткени мына жыл өткөн сайын энергетикалык тармак карызга батып жатканы айтылды. Суунун көлөмү кыскарууда, электр энергиясын иштөө тартиби бекиткен электр энергиясынын дүң рыногунун айрым эрежелеринин кабыл алуу маселелеринин күн тартибинде чечилиши кажет экенин айтты. Анткени 2025 жылы Кыргызстан ЭЭПтеги электр энергиясынын бирдиктүү рыногуна өтөт турбайбызбы, туурабы Урмат? Электр энергетикасындагы ушу жоготуулардын деңгээли 12,4%га чейин өскөнүн дагы Новиков белгиледи. Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылалы. Урматтуу угармандар, жогоруда айтып өткөндөй эле өз пикир сунушуңуздар менен чалыңыздар. 39-21-90 0502 39-21-90 же Facebook'tan жазыңыздар. Анда биз менен байланышта Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Жыргалбек Сагынбаев түзөбодо. Жыргалбек Алмуратович, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Мынакей өкмөт тарабынан ошо энергетика тармагын түп орду менен реформалоо боюнча бир демирге көтөрүлүп, сиздердин комитет бул иштин негизиле саясатын алып барат. Анан долбоорду чукул арада киргизүү тапшырмасын койду. Бул боюнча сиздер өзүңүздөрдүн бир жыйынтыктоо иштериңиздерди баштадыңыздарбы? Же буга чейин эле реформалоо боюнча мындай даяр долбооруңуздар бар беле? Баягы долбоорго баягы эме дейт да, бир биз деген аракеттерди кылып өзүбүздүн ичибизде комитетте жумушчу топ түзүп ошол мындай долбоордун ичине баштаганбыз. Анан азыр өкмөттүн партия эмеси да тапшырмасы да келип калыптыр. Ошол боюнча алардын биздин энергетика тармагында бир топ мындай өзгөрүштөр башталып келаткан. Анын бери баягы биз деген коңшу өлкөлөр бар, баягы алыс өлкөлөр бар дегенде баягы Монголиянын баягы биз мындай Монголияны пример кылсак, баягы Монголияда тарифтер мындай түнкүсү бир тариф, күндүзгү бир тариф, баягы нагрузка болгондо бир тариф деп ошондой бир эмелерге өткөндө биз ошондой нерселерди киргизип аттык элек. Ошону киргизип, ошону тапшырма бердим беле, пилотный проект өткөрүп баштайлы өкмөттүн тапшырмасын күтпөстөн депчи. Ал жагын жакшы мындай өздөштүрүп келиптик элек. Андан тышкары бизден баягы электр жабдыктар өзүбүздөн чыксын деп түздөн түз энерго холдингдин жетекчисине тапшырма бердим эле. Бүгүн Москвадан келдим, бүгүн мына жообун алам. Ал кишинин өзүбүздө заводдор ачылып, биз өзүбүз камсыз кылышыбыз керек депчи, баягы көз каранды болбошубуз керек деп. Могу ковид көргөзүп калбадыбы? Баягы границалар жабык болгондо кандай бир эмелерге туш келип калдык. Ошолорду мына эметип атабыз. Андан тышкары бул тариф боюнча өзүбүз баягы бияктан аябай мындай бир сапаттуу бир подход кылалык деп, мунусунда ошол тариф жагынан бир өзүбүздүн ойлорубуз бар. Аякта кандай кылсак деп. Эми баягы реформалар жүрүп атат акырындан. Баягы масштабтуу эмес. Эми азыр өкмөттөн тапшырма келгенден кийин масштабтуу реформаларга барганга даярбыз. Бүгүнкү күндө баягы өз ара комитеттин ичинде кылып аткан иштер. Жыргалбек Алмуратович, мына ушул Новиков айтып өтпөдүбү жыйында ушул энергетика тармагындагы жабдуулардын эскилиги дагы жетти депчи? Ооба. Мына ушул жабдууларды жаңылоо боюнча сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр? Эми жабдуулар бул реформанын ичинде кетет. Ал жабдууларды алмаштыруу себеби дегенде энергетика тармагы баягы жабдуулар абдан эскирди деп мурдатан бери көптөн бери айтып келатабыз. Ошон үчүн баягы технический потеря көбүрөөк болуп калат да. Себеби дегенде темир дагы илет, темир дагы сынат деген баягы принциптер кетип атпайбы? Ал жагынан болсо биз кичине баягы жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эми баягындай 100% алмаштырып баардыгын оңдоп салабыз эртең эле дегенден алыспыз. Себеп дегенде буга дагы чоң каражаттар керек. Анан буга дагы биз адистерге мындай муктажбыз. Ошол адистер бүгүнкү күндө көп адистер болсо мына частный компанияларда иштеп атат. Көп адистер болсо чет өлкөлөргө кетти. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн адистерди биздин да күчөтүп, университеттер менен келишимдер түзүп, ошол адистерди биз чогултпасак, кичине кыйыныраак болуп калат да. Ал тарабынан дагы иштер жүрүп атат буюрса.
Жыргалбек Алмуратович, мына сиз бул комитетке ишкерлик чөйрөсүнөн келдиңиз, бирок аз убакыт эмес, энергетика тармагындагы бир көйгөйлөрдү анализге алууга убакыт келди болуш керек. Мына саясатын же болбосо башкаруу жаатына келе турган болсок, бүгүнкү күндө энергетика тармагында өндүрүү, аны жеткирүү жана таркатуу боюнча топко бөлүнүп, бир эле энергетика 3 тармакка бөлүнүп иштеп атпайбы? Мына ушул жагына келгенде кандай бир маселени көрдүңүз? Сиздин мындай ошо башкаруу саясатындагы анализиңиз кандай болду? Жеке бир анализди жүргүздүңүзбү же болбосо ошол жердеги бир адистер менен кандай анализди жүргүзүп алдыңыздар? Туура айтасыз. Мен жеке эле баягы бизнестен тышкары мен биякта бул комитетте иштеп кеткем да. Ооба, албетте билебиз. Комитеттин мына билем тажрыйбасын, кандай тармакта энергетика тармагын айтсак, 3кө бөлүнүп бүгүнкү күндө иштеп атышат. Мурдараак баягы мен 90-жылдарды билем, Союз учурунда да бул деген болгон эле бир ишкана болчу, бир компания болчу. Ошол 3кө бөлүнүп, эми бүгүнкү күндө баягы кандай десем, ичерада мындай чогуу иштешип неметип атышат, бирок негизи башы бир болгон эле жакшы болчу да. Бүгүнкү күндө баягы биз деген айтып атабыз, министрлик түзүлөт, ошо министрлик иштесин, аябай күчтүү министрлик болсун деп. Ошол күчтүн баарын ошол министрликке бериш керек. Министр өзү бир министрлик жоопкерчиликти тартыш керек да. Энергетика тармагында жаңылануу боюнча, реформалар боюнча, жаңы баягы биздики мына Вестнодарский каскад турат, Камбарата 1, Камбарата 2, Токтогулдун баягы эмеси турат. Баягы кайра жаңылануу жабдыктарды алып келип, баягы эмелерди коюш. Анын баары ошо министрликке жүктөлүп, ошол башында турган министр мындай башы менен жооп бериш керек да бардыгыначы. Ата баягы жетекчилер улам алмашат, улам кетет, жоопкерчиликке тарта турган киши да жок болуп калат да. Ошондон ар бир реформанын үстүндө мындай жоопкерчилик катуу болуш керек да, катуу коюлуш керек, катуу аткарылыш керек. Жыргалбек Алмуратович, мындай ошо тармакта кызыктай бир жагдай түзүлүп калып атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан суу башында туруп, энергетикалык мүмкүнчүлүгү өтө зор. Биз Каса 1000 долбоорун даярдап, жакынкы күндөрдө экспорттоо үчүн дагы долбоор жүрүп барат, Тажикстан менен бирге Азияга экспорт жасайбыз деп. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө өлкөнүн ичинде мындай энергетикалык кризис, башкача айтканда тартыштык жаралып атпайбы ички мындай керектөөчүлөргөчү? Муну кантип түшүнсөк болот дегенде адистер бүгүнкү күндө Кыргызстан 10 эле пайыз өзүнүн энергетикалык мүмкүнчүлүгүн пайдаланып атат деп айтат да. Анан Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери ушул тармакка 2 миллиард доллардан ашык каражат салыныптыр. Анан бүгүнкү күндө дагы мына ушул берилип аткан каражатты оптималдаштырууну өкмөт сунуштап атат. Деги эле ушул жактан мындай долбоорлорду ишке ашыруу, инвесторлорду тартуу боюнча сиз эмнелерди айта аласыз? Чындап эле оптималдаштырууну жүргүзүп, инвесторлор тартууга мүмкүнбү? Келген инвесторлор менен дагы биз жакшы тил табыша албай калып атпайбызбы? Туура айтып атасыздар, баягы биздики баягы цикл болуп атат да, бияктан. Бир убакта бир жылдары суу кенен болуп калат, бир жылдары суу тартыштык болуп калат, баягы орусча айтканда маловодье болуп атат да. Вот ошолорду биз деген мындай принципиалдуу мындай подход кыла албай атабыз да, научный подход деген болуш керек да. Биз билебиз примерно качан суу азыраак болуп калат, ошого карата биз деген 1 жыл, 2 жыл мурда алдын ала иштер жүргүзүш керек. Сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө биздики гидроэнергетикалык потенциалыбыз абдан чоң, биз өзүбүз экспорт кылышыбыз керек. Бирок баягы чачырандуу болгону менен чачырандуу болуп 2-3кө бөлүнүп, андан тышкарыда холдингдер түзүлүп калды. Холдингдер кандай иш алып барыш керек? Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө суроо болуп атпайбы? Анан баягы бияктан мен ошол айтам да, бияктан баягы башында жетекчи туруп, ошол жетекчи баардыгына жоопкерчилигин ошону айметиш керек да. Инвесторлор бар. Эми бүгүнкү күндө деген ошол бүт ошо инвесторлорду чогултуп, жакын жазым менен биякта бир чоң форум өткөрөлү деп атабыз. Себеби марттарда чоң форум өткөрсөк, андан кийин эле мына апрелде Ташкентте ошол жакта дүйнө жүзүндө болгон ошого даярданып, бүт англис тилинде, немис тилинде, орус тилинде баардыгын мындай жакшы даярданып алып туруп
Жыргалбек Калмуратович, сиз угуп жатасызбы бизди? Бүт баарын ошонун баарын эме кылышыбыз керек да, тартуулап мындай презентация кылып беришибиз керек. Жыргалбек Калмуратович, биз менен жакшы байланышта жерге туруп алсаңыз жакшы болот эле, себеби үнүңүз жакшы угулбай калып атат. Айрым учурда угулбай кетип атат. Кийинки суроого өтсөк, Жыргалбек Калмуратович, мына Россияга иш сапар менен бардыңыз, Россиянын өнөр жай жана соода министри менен жолугуштуңуз. Мына ушул жолугушууда баягы энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү тууралуу бир сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңүздөрбү? Көптөгөн энергетика тармагында Россиянын президенти Путиндин кеңешчиси атайын ыйгарым өкүлү энергетика тармагында чоң бир эменин адиси менен жолуктук. Ал киши менен дагы сүйлөштүк. Андан тышкары Министрлик энергетиканын орун басарлары менен сөздөр болду. Эртең кечинде видеоконференциясы менен министрдин өзү менен дагы ал киши жок экен. Ошол менен барган убакта эртең кечинде видеоконференциясы менен сүйлөшүп такташып, ал киши менен дагы сүйлөшөбүз да. Бир нече менин суроолорум бар, ошол суроолорума жарым-жартылай баягы ответтерди алдым. Бүгүнкү күндө мындай толук кандуу сүйлөшүүлөр баягы аягына чыгайын десем, ошо эртең как раз ошол видеоконференциясы менен Россиядагы коллегам. Жыргалбек Калмуратович, биз ушул баягы калк арасында электр тармагына болгон, электр ишканаларына болгон калктын баасы кандай, ага ишине канааттанабы, кандай көйгөйлөр бар? Суроолордун тегерегинде сурамжылоо жүргүздүк. Ушуну угалы, сиз байланышта болуп турсаңыз. Мен даже ойлойм, бизде арзан. Биз наразы болбой эле койсок деле болот да. Именно бизде гос баягы айлыктарга жараша ошого ылайыктуу эле арзан. Жок, канааттанбайбыз. Эми свет кымбаттап атканда могу токтогул кезиндеги суу сактагычты, мисалы үчүн карапайым эл билбейбиз да. Көпчүлүгүн сууну сатып ичет деди Өзбекстанда. Суу жетиштүү сатпай турса элге жетмек деп ойлойм да, мен оюмчу. Ошол үчүн реформалаш керек. Эң башчыларын кызматтан алыш керек го дейм да. Бүт эле жаштарды алып келип койсо, алар сатпайт го деп ишенем да. Жок, албетте канааттандырарлык эмес. Себеби? Свет өчүп турат постоянно. Анан өзүбүздөн свет чыгып, анан кийин кайра кымбат болуп атпайбы свет. Анан элдин деле айлыгы аз азыр жетишпейт. Ошон үчүн реформа кылыш керек. Кыргызстанда өзүнө чыккан ток кайра нормаль иштет агылалы элге жакшы жеткирип бере албайт да, токтучу. Кымбат көп жерлерде берки светтер. Дагы кандай көйгөйлөр бар? Көйгөй ошол азыр уже мен үчүн аябай кымбат азыр. Мен азыр квартирада жашап 1800 сом төлөйм, 2000 чейин төлөп атам квартира. Эми көп эле жаман десең деле болбойт, жоктон көрө бар болуп атат да. Ошогандан кийин көп эле жамандай берсек, көрө келбей калат деп ойлойм да. Алардын может себептери бардыр. Жөндөн жөн өчпөй аткандыр, авария болуп аткандыр бир жерде. Ошогандан кийин көрбөй туруп, билбей туруп күнөөлөп койсок да туура келбейт дейм да. Мына өзүңүз уккандай эле ар тараптуу пикирлер айтылды. Булар боюнча сиздин оюңуз? Эми эң туура биздин мына жарандарды жакшы эле түшүнүгү бар, жакшы эле айтып атышат. Мына биздики энергетика тармагы биздики эң арзан да, тарифтерибиз эң арзан. Бүт СНГни алсак, эң эле арзан биздики. Ошондуктан баягы энергетикага дагы жардамга мындай муктаж себептигинде жабдыктар эскирди деп атабыз. Муну ар дайым мындай бюджеттен алып эле бюджеттен энергетиктерге колдоо бергенде болбойт. Бияка түз инвестиция тартыш керек. Бул биринчи. Экинчиден анан тарифти дагы ойлонушубуз керек. Мен дагы бир баягы айтып кеттим, өзүмдүн сунушумду айтып кеттим. Биздики мындай алтын кендер болсо, арак заводдор болсун, башка дагы бир мындай чоң мындай пайда таба турган эмелер, биздики мындай эмелер болсун, направлениялар болсун, ошолордун тарифтерин жогорулатыш керек. Карапайым элдикин азыр мындай тийбей туруш керек да. Биздики бул деген социалдык тармакта биздики ушундай ойлорубуз бар. Мына Жыргалбек Калмуратович, Кыргызстандагы электр станциясынын өндүрүлгөн электр энергиянын 98%-ын электр станциялары ачык акционердик коому өндүрөт экен да, ага 7 ГЭС таандык, туурабы? Деги эле ушу мамлекеттин үлүшү, аны жанагы таркатып аткан, аймактарга жеткирип бөлүштүрүлүп аткан компанияларда кандай болду экен? Деги эле ушул тармакта мамлекеттин үлүшү кандай? Ушуга токтолуп берсеңиз. Эми ар бир мамлекетте ар кандай үлүштөр ар кандай, бияктан мамлекеттики бар, жеке дагы бар. Мына биздики мындай пример катары айтып кетсем болот.
Бул деген биздики баягы малы гэс деген биздики закон кабыл алынган жогорку кеңеш менен өкмөт токтомун чыгарып берген. Ошо бизде малы гэсте 246 створусуна даяр турат. Биз аны конкурс катары жеке чакан эмелерге ишканаларга берген атабыз, мындай менчик ишканаларга берген атабыз, инвесторлор тарткан атабыз. Ошолорду иштетсек, анда баягы биздин өкмөт жетекчисин баягы милдет аткаруучу Новиковдун айтуусу боюнча биз ошолордон 1,5 миллиард дагы кошумча мындай мощность алат элек дегенчи. Ал жагынан жакшы эле туруй айтып атат ал киши. Эми биз деген ошол жагын малы гэс боюнча бүгүнкү күндө уже конкурстарды өткөрүп, уже баягы 20 чактысын уже берип койдук. Анан дагы биз деген бизде алам деген компаниялар абдан көп болуп атат. Бүгүнкү күндө баягы элитный таамдарды салып жүргөн, башка нерселер кылып жүргөн ички инвесторлор, алар болсо ошол гэстерди курабыз деп өзүнчө неметип мындай эме чыгарып атышат. Биз аларды абдан колдоп атабыз. Дегенде 1,5 миллиард киловатт саат бизге абдан бүгүнкү күндө абдан керектүү. Ошон үчүн баягы жеке дагы жагын мындай өздөштүрүп келатабыз. Мамлекеттики өзү менен өзү мындай чоң реформаларга кирет. Жеке жагы болсо жанакындай иш башталып атат. Чакан гэстер өлкөдөгү энергетиканын өндүрүлгөн энергиянын 2% берет турбайбы? Эгерде мына сиз айткандай чакан гэстерге эгер биз жетиштүү көңүл буруп, инвесторлорду тартып, аны жолго кое турган болчу болсок, мына ушул тармакта канча пайыз бир энергияны өндүрө алат? Сиздер бул боюнча мүмкүнчүлүктү эсептеп чыктыңыздарбы? Чоң гэстерди, анан кичине гэстерди иштетсек, мен ойлойм бир 6-7% жетебиз депчи. Биз өзүбүзгө мындай ошондой максат коюп атабыз. Бүт кагаздарга дагы өкмөткө кайрылганда депутаттар, урматтуу депутаттар менен да сүйлөшкөндө, биз ошондой максаттарды коюп ошого жетишибиз керек деп. Анан биздин өзүбүздүн кураторубуз бар, вице-премьер-министр Сабиров Равшан Азарович. Ал киши болсо бир жумада 3-4 жолу энергетикага атайын байланыштуу биз чогулуштарды өткөрүп, кандай кылабыз, кандай барабыз деп биздики коңшу өлкөлөрдүн опытын, анан баягы алыстагы мамлекеттердин баягы опытын алып, ошолордун баардыгын айтып, ошолорго бир эметип бир ошол көңүлдү катуураак буруп атабыз да. Мына 2021-2025 жылдарга карата тармактын концепциясын киргизүү 15 февралга чейин тапшырылды премьер-министрдин милдетин аткаруучу тарабынан. Сиздер эми алдын ала мындай бир маалыматты айта аласызбы, же болбосо концепцияны эми иштеп талкуулап даярдайсыздарбы? Биздики деген концепция негизи биздики анын долбоору даяр, Биз деген аны да кичине анча-мынча азыр мындай алымча кошумчаларды киргизесиздер. Россия Федерациясы мына министр менен сүйлөшкөндөн кийин биздин партнерлор Казакстанда алар менен бир сүйлөшүп алып, такташып туруп, анан ошолорго дагы бир киргизебиз да. Бирок баягы тажрыйбаны баягы чет өлкөдөгү баягы башка биздин коллегалар кандай тажрыйба алып атат, кандай бир жаңылыктар киргизип атат, ошонун баардыгын эсепке алышыбыз керек да. Бүгүнкү биз өзүбүз мындай кылабыз деп коюп эле анткени болбойт. Бүгүнкү дүйнөлүк тажрыйбанын баарын карашыбыз керек да. Жалалбек Калмуратович, акыркы суроо болсун. Тармактык эксперттер ушул чындап учурдун талабы ушул энергетика тутумун түп тамырынан реформалоо керек. Себеби баягы керектүү кубаттуулук менен, энергия болгон керектүү кубаттуулук менен бекитилген кубаттуулук бирдей көлөмдө болуп жатат. Кошумча булак сөзсүз болуш керек эле деп айтып атышат да. Чындап бизде ушундай көйгөй барбы? Бул көйгөй бүгүнкү күндө бар. Себеби дегенде буга бул деген токтогул суу сактагыч үчүн суу азыраак. Себеби дегенде 2 жылдан бери бизде кургакчылык болуп келе жатат. Дагы биз деген мына биздин божомолубуз менен дагы 1-2 жыл кургакчылык болот. Ошол убакта биз деген өзүбүздүн мындай резервтерди карап, ана коңшу өлкөлөр менен дагы биздин партнерлор менен сүйлөшүп, дагы кичине бир электроэнергия алганга да импорт кылганга туура болуп атат. 500 миллион киловатт саатка Казакстан менен кол коюшулган. Ошол боюнча азыр иштеп атабыз. Анан эң мындай биздики стратегический баягы партнерубуз, баягы Россия Федерациясы менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса мындан да чыгабыз. Энергетиканын келечеги кең. Алдыда бир чоң мындай жакшылыктар күтүп атат. Кудай буюрса ошого жетишебиз. Сизге рахмат. Атайын убакытта азыр эле Москвадан келгениңизге карабай, Биринчи радионун угармандары жана биздин кабарчылар үчүн дагы кызыктуу болгон суроолорго жооп бердиңиз. Биз менен түз байланышта Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Жыргалбек Сагынбаев түз ободо маек курду.
урмат, мына бүгүнкү күндө өкмөт башчынын милдетин аткаруучу энергетика тармагындагы мындай жоготуулар 12,4% деп белгиледи. Ал эми негизи энергия сектору баягы жай-жайына коюлуп, жаңы жабдуулар менен жабдыла турган болчу болсо, жок дегенде бир 5-6% тегерегинде ага да жетпеген жоготуулар болуш керек деп мындай эксперттер айтып жүрөт. Негизи энергетика тармагы мындай техникалык жоготуулар болбойт экен, бирок Кыргызстанда бул өтө жогорку көрсөткүч болот. Назира Новиков белгилегендей, ушул кичи энергетика объектилерин куруу үчүн инвесторлор бар деп айтты. Ушул натыйжада 1,5 миллиард киловатт саат бошотууга болот. Бул тартыштыкты дагы кыскартат деп баса белгиледи. Эми бул маалыматты бөлүшө кетсек да, мына кичи энергетика тармагындагы бардык ыйгарым укуктарды, анын ичинде уруксаат берүү документтерине байланыштуу укуктарды бир органга өткөрүп берүү боюнча ченемдик укуктук актылардын пакетин даярдоо дагы тапшырылды. Демек, энергетика тармагында чындап эле түп тамырдан бери бир реформа болот деп ишенсек. Ооба, жакшы жылыштарды, жетишкендиктерди байкай алабыз деп үмүт кылалы. Анда калктын эч качан жарыгы өчпөсүн. Анда биз ушуну менен бүгүн 25 январдагы таңкы бурулуш уктуруусун жыйынтыктайбыз. Ушул эле уктуруунун негизги маселеси 5 мүнөттөн кийин, жаңылыктардан кийин түзөбодо болот. Урмат Жээнбеков, Назира Молдокулова кызматта болдук. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар. Бирок бардык угармандарды биринчи радионун толкунунда калууңуздарды өтүнөбүз жана чакырып кетебиз.